Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Президент Сооронбай Жээнбеков саясий партиялар үчүн парламентке өтүү босогосун 9%дан 7%га түшүрүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзамды депутаттар жакында эле кабыл алышкан. Эми мыйзам күчүнө кирип, күзүндө өтө турган парламенттик шайлоо 7%дык чек менен өтмөй болду. Бирок шайлоо күрөсү 5 миллион сом бойдон калат. Чынында президенттин 7%ды колдой турганы февраль айында эле белгилүү болгон. Парламенттин жыйынында сөз сүйлөгөн президент 9%дык чекке азыркы партиялар даяр эместигин айтып, босого чек 7% болушу керек дегендей ишара кылган. Мына азыр 9%, 7%, 5%, жада калса 3% деген дагы мына пикерлер айтылып жатат. 9% демиле келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды бирлештирүү максаты болгон. Оба бул зарылдык муктаж, бирок буга саясий күчтөр даярбы? Маселе ушунда болуп турат. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. Сиздер ойлошуңуздар мүмкүн. Эмнеге биздин мыйзам чыгаруучулар шайлоо босогосун 9%га көтөрүп, 7%га түшүрүшөт деп. Мунун жообу жөп-жөнөкөй. Кыргыз парламенти бийлик ишара кылган демилгени колдоп берүүгө ар дайым умтулат. Кудум эле ушул 6-чакырылыштын депутаттары 2017 жылдын май айында босогону 9%га чейин көтөрүү демилгеси менен шайлоо күрөсүн 1 миллион сомдон 5 миллион сомго чейин көтөрүүнү колдоп беришкен. Анда бийлик Атамбаев менен КСДПнын колунда болчу. Бул 9%дын максаты дагы КСДП түбөлүк бийликтен кетпеши керек деген таризде кабыл алынган. Анткени шайлоо босогосу менен күрөөнүн өлчөмү канчалык жогору болсо, парламентке жаңы күчтөр кире алышпайт. Байлар менен колунда бийлиги барлар гана парламентти ээлеп, чындыгы элдин өкүлдөрү, элдин башка катмарынын үнү угулбай кала берет. Эгер депутаттар элдин пикирин ойлоп, парламенттин курамын өзгөртүүгө кызыктар болсо, шайлоо босогосун мындан да түшүрүшмөк. Бирок айрым депутаттардын шайлоо босогосун 9%дан дароо 5%га түшүрүү күрөөнү 1 миллион сом кылуу сунушу колдоо тапкан жок. Буга бийлик дагы кызыктар болгон жок окшойт.